Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Жок, 1000 кишиден жоктугу отуруп 50 000 сом айлыкка чыгып алдым, же 100 000 сом акча таптым, же $1 миллион акча таптым аттуу сабагыбызды баштап кетели. Канткенде жок деген сөздөргө сыйынып калбастан өсө берсеңиз болот. Кантип тескерисинче жоктон күч алсаңыз болот. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетчү, сабакты баштайлы. Көпчүлүк учурда мына тармактык маркетингде биз 4 вариант сунуш кылабыз. Деги эле бардык эле бизнестерде биз дайым кандайдыр бир кызмат же товар сунуш кылабыз, Ошону жакшы сунуш кылып, көптөгөн жокторго чыдасак, биздин бизнесибиз өркүндөп, өсүп, бизди миллиондорго алып келет. Же болбосо бизди сындырып коет, экөөнүн бирөөсү. Ушул сынып калбаш үчүн ушул сабак сизге пайдалуу деп ойлойм. Тармактык маркетингде 4 вариант сунуш кылабыз, Демек, биринчиси бул каталогдон заказ берип, мен аркылуу продукция алыңыз деген сунуш. Кимдир ушул сунушту жакшы көрөт, ушул сунуш менен көбүрөөк иштейт. Жана көпчүлүк адам ушул гана сунушту билишет, ушинтип гана иштеш керек деп ойлошот. Элден заказ алып, каталог менен сатып, ушинтип байыйт деп ойлошот. Чынында бул кошумча акча табууга гана жардам берет, билесиз. Компаниянын өзүнөн 20% арзан алыңыз деп көптөгөн кардарлардан өзү катталып, өзү заказ жөнөтүп алып турчу кардарлардан турган группа түзүү, Клиент со скидкой деп коет. Мына же айталы, кээде привилегированный покупатель деп коет, Демек, арзандатуусу бар кардар. Мына ошондой кардарларга ушундай потенциалдуу кардар бол деп сунуш кылып, Үчүнчү, элден заказ топтоп, продукция сатып, кошумча иштеңиз деген вариант. Мына кошумча акча табуу мүмкүнчүлүгү. Төртүнчүсү, онлайн же интернетсиз группа түзүп айлыкка чыгыңыз. Башкача айтканда, нолдон бизнес баштап 100 000, 200 000, 500 000 сомдорду келечекте акча табуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыңыз деп. Ушул 4 вариантты биз сунуш кылганда, көпчүлүк адамдар бизге жок деп жооп беришет. Кимдир бирөө вариант тандайт, кимдир бирөө экинчи варианттагы тандайт дагы кардар болуп жүрө берет. Бизнес кылбайсызбы биз менен деп айтсак, бизге жок деп жооп берет. Дайым биз эмнени сунуш кылбайлы, бизге дайым адамдар жок дегендер сөзсүз түрдө болот, жана алардын көпчүлүгү бизге жок деп жооп берет. Ушуга кандай сынып калбастан кантип жеңсек болот, ошол боюнча ушул сабакта көрүп сүйлөшүп кетели. Сатууда мына сунуш кылууда ийгилик 2 негизги көрсөткүчтөн болот экен. Муну сиз сатуу сабагында көрүп кеткен болушуңуз мүмкүн. Биринчиси бул жолугушуулардын саны. Эмне сатпаңыз? Товар сатасызбы, бизнес сатасызбы, бизнес мүмкүнчүлүк сатасызбы, арзандатуу менен 20% арзандатуу менен алыңыз деп ошол мүмкүнчүлүктү сатасызбы? Эмне сунуш кылбаңыз, сөзсүз түрдө жолугушуулардын саны чоң ролду ойнойт. Экинчи көрсөткүч жолугушуулардын сапаты. Демек, жолугушуулардын саны көп болуш керек экен, жана жолугушуулардын сапаты жогору болуш керек экен. Экөөсү бир убакта эч убакта сонун болбойт. Албетте сиз жаңы баштаганда биринчи эле ирет мына сиз жолугушуулардын санын көп кылышыңыз керек. Жолугушуулардын сапаты тажрыйба менен, практика менен пайда болот, Көптөгөн адамдардан жоктугу отуруп, көптөгөн адамдарга сунуш кылып отуруп, анан кийин гана сиздин жолугушууларыңыздын сапаты жогору боло баштайт экен. Жана сиз жолугушууларда толкунданбастан, уялбастан, тартынбастан күчтүү сүйлөй турган болуп калат экенсиз. Анын үчүн көптөгөн адамдар менен жолугушуп өткөрүшүңүз керек, көптөгөн адамдардан жоктугу угушуңуз керек, Жаңылардын көпчүлүгү ишти баштаганда эмчет, эч кимге эч нерсе керек эмес экен деп келишет, Бул 5 адамга айттым, 2 адамга айттым, 3 адамга айттым деп келишет. Анан биз сурайбыз, ошондо Бишкектин баарына керек эмес экен десек, анан күлкүсү келип, мен шылдыңдап атат дегенде бизди жаман көрүп карайт. Анан сурайбыз, ошондо чындап эле Оштун баарына же Жалал-Абадтын баарына же Москванын баарына сунуш кылып бүттүңбү ошо? Ошондо эч кимге керек эмес экен. Десең, причем тут Москва, причем тут Бишкек, Бишкектин баарына каякта сунуш кылмак элем, тааныштарыма эле сунуш кылдым да дейт. Дегенде жакшы, канча таанышыңа сунуш кылдың, канча адамга көрсөттүң десек, көп эле адам дейт, санап берчи, санап эстеп санап көрчү десек, санап көргөндө көп болсо 5-6 адам болот. Анан биз сурайбыз, 5 эле кишини тааныйсыңбы ошондо дейбиз. Дегенде деп киши кылса түшүнөт. Токтоп калган тез эле. Чынын айтканда, көпчүлүк адамдан жоктугу угушубуз керекпиз, ошондо гана убаны жолуктурат экенбиз. Көпчүлүк адамдар ойлошот, 5 адамга айтып койсом, 5 адам катталса, анан кийин мен ийгиликке жетип алам. Эч нерсе кылыштын кереги жок бул жерде. Неге кээ бирлер жарым жыл иштеп, анан 1 жыл иштеп, айталы 50 000 же 100 000 чыктым дешет. Мен деген бул нерсени 1 айда жасап алам керек болсо деген көз караш менен башташат окшойт. Анан ушинтип мына, анан ийгиликке жетпедим деп, анан кимдир бирөө өзгөчө наставник менен сүйлөшпөсө, буга окшогон видеолорду көрбөсө, бул иш болбогор иш экен. Бул иште адамдар катталбайт экен, азыр биз өтүп кетиптир. Убагы биз кечип келип калыппыз жана башка деген шылтоолорду айта баштайт, Бул бизнес акча жок экен, адамдар катталбайт экен, адамдарды кызыктырыш өтө кыйын экен, жана башка шылтоолорду айтып, бул бизнести жамандашат. Көрөлү, мына сиз дүкөн ачтыңыз, ошол дүкөнүңүздүн астынан күнүнө 1 же 3 киши гана өтөт. Эмне болот? Ал дүкөнүңүздүн келечеги барбы, жокпу, кандай деп ойлойсуз? 3 киши өтсө, ошол 3 кишинин баары тең ошол дүкөнгө кирбейби? Кирбейт, билесиз, көпчүлүк учурда 10 кишиден бирөө же экөө кириши мүмкүн. Бирок ошол дүкөндүн астынан өтө аз киши өтсө, андай эмне кылабыз? Анда 2 жол. Бирөөсү жолугушуулардын санын көбөйтүү, экинчиси жолугушуулардын сапаты. Жолугушуулардын саны дегенибиз, демек ошол адамдардын саны, ошол дүкөндүн астынан өткөн адамдардын санын көбөйтүш керек.
же ошол дүкөндү көчүрүш керек, же болбосо ошол дүкөнгө адамдарды сырттан алып келиш керек. Ал жолуучулардын сапаты деген. Демек реклама же сунуштун сапатын жогорулатуу. Ошондо гана бул дүкөндүн келечеги бар экен. Экөөсүнүн бирөөсү. Биздин учурда кандай болот? Биздин учурда компания өзүнүн сунушун укмуш сонун кылып жасап атат. Компанияга сөз жок. Компания биз иштешип аткан компания укмуш сонун сунуштар жасап атат. Керек болсо баалар жакшы, керек болсо сонун белектер жасалып турат, керек болсо ассортимент аябай чоң, керек болсо ошол ассортименттеги товарлардын көпчүлүгүн адамдар ансыз деле алып атышат башка жерлерден. Иши кылса сунушубуз сонун. Болгону эмне кылыш керек? Биздин сүйлөп ошону айтып берүү жөндөмүбүздү өстүрүшүбүз керек. Жана адамдарга суроо берип, туура суроолорду берип, бул боюнча бизде сонун сабактар бар, билесиз, сатуу сабактары бар, сатуу баскычтары деген сабак бар. Жана группа түзүп жаткандар үчүн сатуу сабактары 2 деген бар. Ошолорду көрүп чыксаңыз, бүт жолуучулардын сапатын өстүрүү боюнча үйрөтөт. Жолуучулардын саны боюнча статистика деген сабак бар, Демек 100 кишиге сунуш кылсаңыз, шунчасы кызыгат, шунчасы кызыкпайт деген бар. Ошону көрүп чыгыңыз. Же болбосо наставнигиңизден сураңыз. Анан статистиканы иштеп чыгыңыз. Статистиканы иштеңиз, көптөгөн жолуучуларды өткөрүңүз. Көптөгөн адамдардан жокторду угуңуз. Ошондо сиз статистиканы иштеген болосуз. Ал жок дейби, ооба дейби, баары бир аларга айтыш керек. Кимдир бирөө ооба дейт, кимдир бирөө жок дейт. Алдын ала эч качан билбейсиз. Ким жок дейт, ким ооба дейт, ким ойлонуп көрөйүн дейт, ким башка бирөөнү жетелеп келет, ушулга точно керек деп жетелеп келет. Аны сиз алдын ала билбейсиз. Ошол себептен бул иште, бул бизнесте, бизнес тармагында, соода тармагында аягына чейин чыккан адам гана утат экен. Билл Гейтс сонун сөз айтыптыр, мына между попой и диваном доллар никогда не пролетит дейт. Демек, сиздин көчүңүз менен дивандын ортосуна эч качан акча учуп өтпөйт дейт экен. Же болбосо көчүңүздө өзүнөн өзү акча пайда болуп калбайт экен. Акча пайда болуш үчүн ал көчүктү көтөрүш керек жок, бирөө салып коюш үчүн. Демек, дал ушундай экен. Жолуучулардын саны көп болгондо гана сиздин чөндөгүңүздө акча пайда болот экен. Жана сапаты жакшы болгондо. Сиз новичок болгонуңузда статистика иштеңиз атабыз. Бул кандай? 100 кишиге сиз сунуш кылдыңыз, орточо жаңы болгонуңузда 80-и кызыкпайт. Ар кандай шылтоодо айтат. Убактым жок, бул бизнес болбогор бизнес, мен колуман келбейт, жана башка ар кандай каршы суроолорду айтат. Каршы суроолор боюнча иштеш боюнча өзүнчө видео бар, аны көрүп үйрөнсөңүз болот. Кандидаттардын каршы суроолоруна жооп бериш боюнча бар, жана ошондой эле кардарлардын каршы суроолоруна жооп бериш боюнча биздин каналыбызда видеолорубуз бар. Аны наставнигиңизден сурасаңыз, наставник шилтемесин берет. 20сы кызыгат. Кызыккандардын 10 кызыгат, бирок албайт эч нерсе, оны алып көрөт. Же катталып ошол ишти жасап көрөт, изилдеп көрөт. 5өөсү дайым алып турат, 5өөсү иштеп калат экен. Ал эми 1-экөөсү чоң же орточо кардар болот, башкача айтканда 1-экөөсү чындап адамдарды чакырып келе баштайт. Калганы кардар болуп калып кетет экен, же кошумча сатып иштеп калат экен. Мына ушундай статистика сөзсүз болот экен. Анан 100 кишиге айтып отурамбы деген нерсе болушу мүмкүн. Билинбей эле 100 кишиге айтып койгон болосуз. 2 ай, 3 ай иштесеңиз 100 кишиге жөн айтып бүткөн болосуз. Анан мына ошентип отуруп 2-3 ай иштеп отуруп, анан кийин жакшы 10-15 миң же 20 миң же 30 миң айлыктарга чыгып калган болосуз. Ал эми жарым жыл, 1 жыл жакшылап иштесеңиз 50 миң, 100 миң айлыкка чыгасыз. Бирок ал үчүн сөзсүз түрдө көптөгөн адамдардан жоктугуш керек. Статистиканы иштеп атканда сизде мына көптөгөн адамдар жок дейт. Жокко сиз кандай мамиле кылсаңыз болот. Бирөөсү кайгырып, кылгыңыз келбей, көңүлүңүз чөгүп, жасаңыз келбей, колуңузду шилтеп таштап коюп, кылбай эле коюпсам окшойт, таштап эле койсом окшойт, эч үс албай атам, эч көтөрүлө албай атам, адамдарым иштебей атат го, жана башка көптөгөн себептерден таштап койгуңуз келет. Ошол мезгилде ушул сөздөр эсиңизде болсун. Жок сиздин ийгилик боюнча тренириңиз. Жокту уккан сайын сиз тренировка, машык атасыз. Жана көптөгөн практика аласыз. Жок биздин профессия, ооба бизге чыккан комиссия. Колубузду көтөрүп 3 жолу кайталайбыз. Жок биздин профессия, ооба бизге чыккан комиссия. Жок биздин профессия, ооба бизге чыккан комиссия. Жок биздин профессия, ооба бизге чыккан комиссия. Соода ишинде иштеп атасызбы, эл менен иштеп атасызбы, элге бир нерсе сунуш жасап атасызбы? Демек жок сиздин профессияңыз. Ооба сизге чыккан комиссия, акча башкача айтканда. Жокту угатып, анан ооба деген жоопту тугасыз. Анан акча чыгат. Мына мисалы үчүн элестетиңиз, официант келди сизге кофе чай деп сурады, сиз эч нерсе ичпейм дедиңиз. Мен неге буга сунуш кылдым? Мындан кийин мен буга вообще сунуш кылбайм, кофе чай. Мен настроением түшүп кетти, мен иштегим келбей калды. Бул иш болбойт экен, элдер кофе чай ичпейт экен деген ойду айтса, кандай сезет элеңиз өзүңүздү? Сиз жетекчи болсоңуз, администратор болсоңуз, же болбосо ошол адам тааныш болсоңуз, угуп турасыз ошол сөздү. Кандай сезесиз? Бул өтө кызыктай угулабы? Бирок эмнеге сиз ушул бизнесте ушундай сөздөрдү айтасыз өзүңүзгө? Стюардесса кофе чай деп самолетту сурайт. Мен көбүнчө суу ичем.
Эмиле сетиңиз су жерде айтып атат. Сен кофе чай ичпейсиңби? Эмнеге ичпейсиң? Кофе чай бул сонунда мен жакшы көрөм да. Кофе чай бул сонунда. Мага жагат да. Кофе аябай пайдалуу да. Чай аябай пайдалуу да. Сен эмнеге суу ичип атасың? Сага мен чай берип атканда сууду тандабай, чайды тандабайсыңбы? Деп жиндиге салгандай болот. Кызыктай болот, Мына дал ошондой сиз дагы ошондой кыласыз. Андыктан жок тукканда капа болбоңуз, болгону жылмайып коюңуз. Демек биздин сунуш ага туура келбейт азыркы учурда же анын көз карашына азыркы учурда туура келбей атат. Бул убактылуу нерсе. Сизге жок дегенде эч убакта сизге жок деп аткан жок, ал сунушуңузга жок деп атат. Жана сизге өмүр боюга жок деп аткан жок. Акырындык менен жок деген сөз өзгөрүшү мүмкүн. Атактуу бизнес ледилердин бири айткан экен, жок дегендерге рахмат, ошол мен жаңы баштаганда. Анткени жоктугу атып мен күчтүү партнерлорду таптым. Жоктугу атып эң күчтүү сонун кардарларды таптым. Жоктугу атып мен өзүмдү сунушумду жакшыртып атып мен сатышты үйрөндүм. Жоктугу атып мен жакшы сунуш айтышты, жакшы презентация өтүштү, жакшы тексттерди жазышты, жакшы видеолорду жасашты үйрөндүм дейт. Мен дагы дал ошол жолду өтүп тажрыйба алып күчтүү болуп чыктым. Эгер жалаң дайым мен ообаны уксам, анда мен күчтүү лидер катары өсө албайт элем. Жана артымдан келген көптөгөн адамдарды үйрөтө албайт элем. Мен сүйлөшсөм баардыгы ооба дей берсе, мен адамдарыма баары жок дей берсе, анда мен кантип аларды үйрөтүштү билмек эмесмин. Жана жокко кандай мамиле кылыш керек, аны да билмек эмесмин. Ошол себептен жокко ыраазы гана болушубуз керек экен. Жок деп айтса, ыраазы болуп кое берет экенбиз. Албетте жиниңиз келет, кыжырыңыз келет, бирок өзүңүздү башкарып үйрөнсөңүз, кийин көнүп каласыз. Алардын ордуна эч убакта чечпеңиз. Да, нет, следующий деген принципти билип алыңыз. Ооба жок кийинкиси, ооба жок кийинкиси, ооба жок кийинкиси. Жок деди, кийинкиси. Алардын ордуна эч убакта чечпеңиз, ал мага жок деп коет деп. Жок дешин билсеңиз да кайтыңыз. Анткени сиз жокту угатып, ага маалымат берип атасыз. Эртең убакыт өзгөрүп, мезгил өзгөрүп, ал сизге ооба деши мүмкүн. Же болбосо, мына азыр бүгүн 23 февралда майрамга карата, же 8 мартка майрамга карата сизди эстейт. Мына бизге жок дегендердин көпчүлүгү бүгүн бизди эстеп атат. Бизден продукция алсам мындай деп бизге кайрылып атат. Көрдүңүз, Мына дал ошондой болушу мүмкүн. Сунуш кылыңыз, өздөрү чечим кабыл алсын. Алдын ала ким макул болот билбейсиз, андыктан сунуш кыла бериңиз. Ага сунуш кылганда гана билесиз, ооба дейби же жок дейби. Тандабаңыз, баарына сунуш кылыңыз. Ушуну статистиканы иштеңиз деп айтышат. Ушуну статистиканы отработка кылыңыз деп түшүндүрсө болот да. Ошон үчүн бул иште дайым статистиканы иштеңиз. Статистиканы жасаңыз. Статистиканы жасабасаңыз, сиз директор болбойсуз, сиз чоң акчаларга чыкпайсыз, 100 миң, 50 миң, 200 миң, миллиондорго чыга албайсыз. Миллиондорго чыккандардын баары ушул жоктугу отуруп, тандабастан баарына сунуш кылып отуруп, анан ийгиликке жетишкен. Жок, биздин жумуш. Ооба, биз күткөн утуш. Колубузду көтөрөбүз, кайталайбыз ушуну 3 жолу. Жок, биздин жумуш. Ооба, биз күткөн утуш. Жок, биздин жумуш. Ооба, биз күткөн утуш. Жок, биздин жумуш. Ооба, биз күткөн утуш. Сизге тапшырма, эгерде сиз жокту аябай терс кабыл алсаңыз, жана жок дегенде сиз капа болуп кетсеңиз, көңүлүңүз чыгып кетсе, анда сизге тапшырма. 10 кишиден жок деген сөздү угушуңуз керек. Жөн гана, жөн эле. Презентация өтүп отурбай, продукция айтып отурбай, иш жөнүндө айтып отурбай, ушундай ийгиликке жетип атышат дебесен жөн эле. Салам. Кандайсың, жакшысыңбы? Фабрикага катталбайсыңбы? Деп сунуш кылыңыз. Же салам, Арифемге катталбайсыңбы деп сунуш жасаңыз. Жокту укканда кубаныңыз. Рахмат пикириңи айтканыңа. Уху деп кубаныңыз. Мен жокту уктум, мен биринчи жокту уктум, экинчи жокту уктум, үчүнчү жокту уктум деп 10 жокту топтоңуз. Албетте сиз кубангыңыз келбейт. Анда экинчи вариант жок тукканда ыйлаңыз. Мен неге дегеле ушул бизнести баштадым? Деги мен неге байыш жолуна түштүм? Байыштын жолу ушундай жаман турбайбы? Көп адамдан жок тугуш керек турбайбы? Мен байкуш неге бул бизнести баштадым? Неге кылбай эле койбоймбу ушул ишти деп ыйлаңыз анда. Эгерде кубанышыңыз кыйын болсо. Же кубаныңыз, экөөнүн бирөөсүн жасаңыз. Кызыкчылык үчүн экөөнү тең жасап көрүңүз. Бирок муну жасап атып, чындап күлкүңүз келет өзүңүздүн үстүңүздөн. Дагы бир вариант, жок тукканда өзүңүздү аяңыз. Мен байкуш неге баштадым? Мен байкуш ушундай сүйлөй албайм да. Мен байкуш ушул ишти кыла албайм да, ошон үчүн мага жок дешет да деп кайгырыңыз. Эмне болот? 3-4 кишиге жасагандан кийин сиз жокко нормалдуу карап каласыз жана жок тукканда жанагы ыйлаганыңызды, кайгырганыңызды же болбосо кубанганыңызды эстейсиз. Сизге якорь болуп калат да. Якорь деген бул мээңизге сиңип калат ошол нерсе. Ошол себептен жок тукканда сиз кайгырбастан тескерисинче жананы эстеп, жасаганыңызды эстеп күлкүңүз келип, күлүп, жылмайып гана кое турган болосуз. Жана ал адамга капа да болбойсуз. Ошон үчүн муну жасагандан кийин сиз 1 сунуш эмес, 3 сунуш жасаңыз күнүнө, саатына, жарым саатына.
Күнүнө 5-10 сунуч жасаңыз. Бир күндө 1 сунуч жасап коюп жүрө берсеңиз 10 жылда жетесиз. Бир күндө 10 сунуч жасасаңыз, жарым жылда, 3 айда, 2 айда жетесиз ийгиликке. Ошол себептен сунучту мүмкүн болушунча көп адамга жасаңыз. Сунуч жасаш боюнча бизде видеолор толтура көрсөңүз болот. Биздин 3-чү вариант деген презентация бар, ошону коюп туруп, паузаны басып, мен сүйлөгөндөрдү артыман кайталап айта берсеңиз, 5-6 жолу кайталап репетиция кылып айта берсеңиз, так айтып бере турган болуп каласыз.